Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы 3 өзгөрүлмөлүү 3 теңдемелер системасын чыгаруунун ыкмалары. Сабактын максаты сызыктуу теңдемелер системасы боюнча мисалдарды, маселелерди иштейбиз. Алган билимдерибизди бышыктайбыз. Ар кандай деңгээлдеги маселелерди иштөө менен студенттер алган билимдерин өнүктүрүшөт жана жашоодо пайдаланууга тарбияланышат. Башкача айтканда, билимдери студенттер 3 өзгөрүлмөлүү 3 теңдемелер системасы менен таанышышат жана мисал иштөөдө касиеттерин пайдаланышат. Билгичтиктери өз ойлорун айта алышат, мисал маселе чыгарууга үйрөнүшөт. Көндүмдөрү топтор менен иштей алышат, мисал жана маселе иштөөдө ынтымактуулукка, сабырдуулукка үйрөнүшөт. Күтүлүүчү натыйжа. Сабак максатына жетет эгерде студенттер 3 өзгөрмөлүү 3 теңдемелер системасы менен таанышса жана мисал иштөөдө касиеттерин пайдаланышса. Сабак максатына жетет эгерде өз ойлорун айта алышса, касиеттерин пайдаланып мисал, маселе чыгарууга үйрөнүшсө. Сабак максатына жетет эгерде топтор менен иштей алышса, мисал жана маселе иштөөдө ынтымактуулукка, сабырдуулукка тарбияланышса. Сабактын планы. Сызыктуу алгебралык теңдемелер системасынын негизги түшүнүктөрү, Крамердин эрежеси, Гауссдун ыкмасы, матрицалык ыкма. Башкача айтканда, тескери матрицаны колдонуп чыгарабыз. Жаңы теманы баштаардан мурда биз мектеп программасына кайрылалы. Кайталоо үчүн суроолор. Теңдеме деп эмнени айтабыз? Сызыктуу теңдемелер системасын кандай жолдор менен чыгарабыз? Үчүнчү суроо, теңдемелер системасы дегенди кандай түшүнөсүздөр? Демек, мектепте сиздер теңдеме менен таанышкансыздар жана теңдеме жөнүндө негизги түшүнүктөрдү алгансыздар. Теңдеме жана анын касиеттери. Аныктама: теңдеме бул бир же бир нече белгисизди камтып турган барабардык. Мисалы, AX барабар B. Бир өзгөрүлмөсү бар сызыктуу теңдеме деп аталат. Мында X белгисиз өзгөрмө, A жана B турактуу сандар же коэффициенттер. AX плюс BY барабар C. Эки өзгөрүлмөлүү сызыктуу теңдеме деп аталат. Мында белгисиздер X жана Y, демек эки өзгөрмө. Ошондой эле AX кошу BY кошу CZ барабар D. 3 өзгөрүлмөлүү сызыктуу теңдеме деп аталат. Мында X, Y, Z белгисиз өзгөрүлмөлөр. Теңдемелердин касиеттерине токтолуп кетели. Эгерде теңдемелерде кошулуучуну анын белгисин өзгөртүп, теңдеменин бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө көчүрсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат. Эгер теңдеменин эки бөлүгүнүн тең нөлгө барабар эмес бир эле санга көбөйтсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат. Сызыктуу теңдемелер системасынын колдонулушу. Сызыктуу алгебралык теңдемелер системасы массалык тейлөөдө жана оптималдаштыруу маселелерин чыгарууда колдонулат. Эми эки өзгөрмөлүү сызыктуу теңдемеге токтолуп кетели. Эки өзгөрмөлүү сызыктуу теңдемелерди чыгаруунун мектептеги ыкмалары. Сиздер мектепте бул ыкмаларды карап кеткенсиздер. Ордуна коюу ыкмасы, кошуу ыкмасы, салыштыруу ыкмасы, графиктик ыкма,
Аныктагычтар ыкмасы. Сызыктуу теңдемелер системасын чыгаргыла. Демек, бул сызыктуу теңдемелер системасын биз ордуна коюу ыкмасы менен чыгаралы. Ордуна коюу ыкмасынын алгоритми. Системанын кандайдыр бир теңдемесинде бир өзгөрмөнү экинчиси аркылуу туюндурабыз. Алынган туюнтманы системанын башка теңдемесиндеги ушул өзгөрмөнүн ордуна коебуз. Келип чыккан бир өзгөрмөлүү теңдемени чыгарабыз. Экинчи өзгөрмөнүн тиешелүү маанисин табабыз. Жообун жазабыз. Башкача айтканда, x, y маанисин жазабыз. Демек, биз эки өзгөрмөлүү төмөндөгүдөй сызыктуу теңдемелер системасын карайлы. X кошу y барабар 3 биринчи теңдемебиз, экинчи теңдемебиз 2x кошу y барабар 5. Чыгаруу. Y-ти x аркылуу туюнтабыз биринчи теңдемеден. Y барабар 3 минус x. Y-ти экинчи теңдемеге коебуз. 2x кошу 3 минус x барабар 5. Биз бир өзгөрмөлүү теңдемеге ээ болдук. Бир өзгөрмөлүү теңдемени чыгарсак, анда x барабар 2 деген мааниге ээ болобуз. Мында биз 2x'ти x'тан кемиттик, x калат. Ал эми 5тен 3тү кемитсек 2. Топтоштуруп чыгарып жообун таптык. Ордуна коелу. Y барабар 3 минус x барабар 3 минус x'тин ордуна 2-ни коебуз, барабар 1. Демек, жообу x'тин мааниси 2, y-тики 1. 2, 1. Сызыктуу теңдемелер системасынын чыгарылыштарынын варианттары. Биринчи, жалгыз чыгарылышка ээ. Жогоруда мисалдан көрдүк. Экинчи, чыгарылышка ээ эмес. Экранда көрүнүп турат. Үчүнчү, чыгарылыш бизде чексиз көп чыгарылышка ээ. Демек, экранда мисалда көрүнүп турат. Эми биз өзүбүздүн бүгүнкү жаңы темабызды баштайлы. Башкача айтканда, 3 өзгөрмөлүү, 3 сызыктуу теңдемелер системасын карайлы. Негизги түшүнүктөр. Бизге 3 белгисиздүү теңдемелер системасы берилсин. Экрандан көрүп турасыздар. Мында x1, x2, x3 белгисиздер, a, i, j коэффициенттери. Бул жерде i жолчонун индекси, а j мамычанын индекси деп аталат. Мисалы, a1,1 коэффициенти бизде биринчи жолчодо, биринчи мамычада жайгашкан коэффициент. Ошондой эле a2,3 коэффициенти экинчи жолчодо, үчүнчү мамычада жайгашкан коэффициенти. И a3,2-ни алып карасак, ал үчүнчү жолчодо, экинчи мамычада жайгашкан коэффициенти болуп саналат. B1, B2, B3 бош мүчөлөр. Эгерде системанын ар бир теңдемесин туура барабардыкка айландыруучу өзгөрмөлөрдүн түгөй маанилери табылса, анда ал 3 белгисиздүү 3 теңдемелер системасынын чыгарылышы деп аталат. Теорема. Бул теорема Кронекер-Капеллиге тиешелүү. Теңдемелер системасы биргелешкен болушу үчүн негизги матрица менен кеңейтилген матрицанын рангтарынын барабар болушу зарыл жана жетиштүү. Сызыктуу теңдемелер системасынын рангы деп анын матрицасынын рангын айтабыз. 3 өзгөрүлмөлүү теңдемелер системасын чыгаруунун ыкмалары. Гауссдун ыкмасы, Крамердин эрежеси, матрица ыкмасы. 3 өзгөрүлмөлүү сызыктуу теңдемелер системалары. Аныктама: теңдемелер системасы деп жалпы чыгарылышын
аныктоо талап кылынган бир фигуралуу скобка менен жазылган бир нече теңдемелерди айтабыз. 3 өзгөрүлмөлүү теңдемелер системасынын чыгарылышы деп системанын ар бир теңдемесин туура барабардык айландыруучу өзгөрмөлөрдүн түгөй маанилери аталат. Теңдемелер системасын чыгаруу дегенибиз анын бардык чыгарылыштарын табуу же чыгарылышы жок экендигин далилдөө болуп саналат. Сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруунун жалпы эрежесин көрсөтөлү. Биринчиден, системанын биргелешкен экендигин аныктоо керек. Башкача айтканда, системанын А матрицасынын жана Б кеңейтилген матрицаларынын рангтарын аныктайбыз. Кронекер-Капеллин теоремасы боюнча, эгерде ал матрицалардын рангтары барабар болсо, анда система биргелешкен болот. Эгерде дал келбесе, анда система биргелешпеген болот. Жана мындай системаны чыгаруу мааниге эмес. Экинчиден, айталы система биргелешкен болсун. Жана ал системанын рангы А матрицасынын рангы барабар R болсун. Башкача айтканда, матрицанын рангы белгистердин санынан ашып кетпейт. Ошондуктан эки учурдун болушу мүмкүн. Же R барабар N, же R кичине n. Биринчи учурда, эгерде системанын рангы белгистердин санына барабар болсо, анда система жалгыз гана чыгарылышка ээ болот. Башкача айтканда, ал анык система болот. Экинчи учурда, качан биргелешкен системанын рангы белгистердин санынан кичине болгондо, бул система аныкталбаган болот. Ал чексиз көп чыгарылышка ээ. Эми ар бир эрежеге, башкача айтканда, 3 өзгөрмөлүү 3 теңдемелер системасынын чыгаруу ыкмаларына токтолуп кетели. Биринчи бизде Крамердин эрежеси. Мейли бизге 3 белгисиздүү теңдемелер системасы берилсин. Мында матрицанын аныктагычы белгистердин коэффициенттеринен тургандыктан системанын аныктагычы деп аталат жана аныктагыч нөлгө барабар эмес. Ал эми биринчи, экинчи жана үчүнчү белгистердин коэффициенттеринен турган мамычаны бош мүчөлөр менен алмаштыргандыктан келип чыккан аныктагычтар аталат. Сиздер экранда көрүп атасыздар дельта, дельта x1, дельта x2, дельта x3. Эми Крамердин эрежесин айтып өтөлү. Эгерде системанын аныктагычы нөлгө барабар эмес болсо, анда биринчи системасы жалгыз чыгарылышка ээ. Мындан x1 барабар дельта x1 бөлүнгөн дельта, x2 барабар дельта x2 бөлүнгөн дельта, x3 барабар дельта x3 бөлүнгөн дельта. Крамердин эрежесинин алгоритми. Белгисиздердин коэффициенттеринен матрица түзүп, дельта аныктагычын эсептейбиз. Дельта аныктагычында биринчи сапчаны бош мүчө менен алмаштырып, түзүлгөн дельта x аныктагычын эсептейбиз. Дельта аныктагычындагы экинчи сапчаны бош мүчө менен алмаштырып, түзүлгөн дельта y аныктагычын эсептейбиз. Дельта аныктагычында үчүнчү сапчаны бош мүчө менен алмаштырып, түзүлгөн дельта z аныктагычын эсептейбиз. X өзгөрмөсүнүн маанисин дельта x бөлүнгөн дельта формуласы боюнча табабыз. Y өзгөрмөсүнүн маанисин дельта y бөлүнгөн дельта формуласы боюнча табабыз. Z өзгөрмөсүнүн маанисин дельта z бөлүнгөн дельта формуласы боюнча табабыз. Жообун жазабыз. Башкача айтканда, x, y, z өзгөрмөлөрүнүн маанисин жазабыз. Крамердин эрежесин колдонуп, сызыктуу теңдемелер системасын чыгаргыла. Бизге 2x1 кошу 3x2 минус x3 барабар 9, x1 минус 2x2 кошу x3 барабар 3, x1 кошу 2x3 барабар 2 сызыктуу теңдемелер системасы берилсин. Чыгаруу. Демек биз жогорудагы алгоритмди
Крамердин эрежесинин алгоритмин колдонуу негизинде системаны чыгарабыз. Биринчиден системанын аныктагычын эсептейбиз. Демек, бул жерде сиздер 3-чү тартиптеги аныктагычтарды өткөн сабактарды өткөнбүз, ошону колдонуп чыгарабыз. Экрандан көрүп турасыздар, дельтанын мааниси -13. Системанын аныктагычы 0-гө барабар болбогондуктан анда ал жалгыз чыгарылышка жана Крамердин эрежесин колдонобуз. Экинчи, дельта x1, дельта x2, дельта x3 аныктагычтарын эсептейбиз. Демек, экрандан көрүп турасыздар, дельта x1 -52, дельта x2 0, дельта x3 13. Крамердин эрежеси боюнча белгисиздерди табабыз. x1 барабар дельта x1 бөлүнгөн дельта, x2 барабар дельта x2 бөлүнгөн дельта, x3 барабар дельта x3 бөлүнгөн дельта. Демек, маанилерин койсок, x1 барабар -52 бөлүнгөн -13 барабар 4, x2 барабар 0 бөлүнгөн -13 барабар 0, x3 барабар дельта x3 бөлүнгөн дельта барабар 13 бөлүнгөн -13 барабар -1. Демек, жообу x1 барабар 4, x2 барабар 0, x3 барабар -1. Эми экинчи ыкмага токтололу. Бул Гаусстун ыкмасы. Кайрадан эле бизге 3 белгисиздүү сызыктуу 3 теңдемелер системасы берилсин. Экранда көрүнүп турат. Гаусстун методун менен чыгаруу ыкмасында биз 2 жолду колдонобуз. Түздөн түз жолу жана тетири жолу. Түздөн түз жолу Гаусстун методу системанын матрицасын 3 бурчтук түрүнө алып келүүгө негизделген. Ага теңдемелер системасында белгисиздерди удалаш жоюу аркылуу жетишебиз. Адегенде биринчи теңдеменин жардамында системанын кийинки бардык теңдемелеринен x1 жоюлат. Андан кийин экинчи теңдеменин жардамында үчүнчү жана кийинки бардык теңдемелерден x2 жоюлат. Гаусстун методунун түз жүрүшү деп аталган бул процесс акыркы n теңдеменин сол жагында жалгыз гана мүчө xn белгисиси менен калгыча улантылат. Башкача айтканда, системанын матрицасы 3 бурчтук түрүнө келтирилет. Гаусстун ыкмасы менен системаны чыгаргыла. Башкача айтканда, бизге 2x1 кош 3x2 минус x3 барабар 9, x1 минус 2x2 кошу x3 барабар 3, x1 кошу 2x3 барабар 2 деген 3 белгисиздүү 3 теңдемелер системасы берилсин. Чыгаруу. Биринчи теңдемени өзгөртүүсүз калтырабыз. Ал эми экинчи теңдемесинен жана үчүнчүдөн x1-ди кармаган кошулуучулардан кутулабыз. Ошондой эле үчүнчү теңдемени минус 2ге көбөйтүп, анан биринчи теңдемеге кошобуз. Мындан төмөндөгүдөй 3 белгисиздүү 3 теңдемелер системасына ээ болобуз. Экрандан көрүп турасыздар. Андан кийин үчүнчү теңдемени минус 3дөн 7ге көбөйтүп, жана экинчи теңдемеге кошобуз. Төмөнкү теңдемелер системасына ээ болобуз. Жыйынтыгында 3 бурчтуу түрүндөгү теңдемелер системасына келдик. Эми тетири жолун аткарабыз. Үчүнчү теңдемеден x3-дүн маанисин табабыз. x3 барабар минус 1. x3-дүн маанисин экинчи теңдемеге койсок, x2 барабар 0. Акырында биринчи теңдемеге x3 барабар минус 1 жана x2 барабар 0 маанилерин коюп, x1-ди алабыз. Башкача айтканда, x1 барабар 4. Жообу
x1 барабар 4, x2 барабар 0, x3 барабар минус 1. Биздин эми үчүнчү ыкмабыз тескери матрица ыкмасы. Экрандан формулаларды көрүп турасыздар. Мындан белгисиз x матрицасы төмөнкүдөй табылат. X барабар a даражасы минус 1 көбөйтүү v. Бул жерде a даражасы минус 1 тескери матрица деп аталат. C1, C2, C3 бул бош мүчөлөр. Тескери матрица ыкмасынын алгоритми. Тескери матрицасын табабыз. Тескери матрицасын V матрицасына сол жагына көбөйтөбүз. Матрицалардын барабардыгын пайдаланып, жообун жазып алабыз. Тескери матрица ыкмасы менен теңдемелер системасын чыгаргыла. Бизге 2x кошу 3y кошу 2z барабар 9, x кошу 2y минус 3z барабар 14, 3x кошу 4y кошу z барабар 16 түрүндөгү теңдемелер системасы берилсин. Берилген системаны ax барабар b түрүндөгү матрицалык түргө келтиребиз. Мында a матрицасы 2, 3, 2, 1, 2, минус 3, 3, 4, 1 түрүндө болот. А x матрицасы белгисиздер x, y, z. Ал эми v матрицасы бош мүчөлөр 9, минус 9, 14, 16 жазылат. Тескери матрицаны табабыз. Тескери матрицаны табыш үчүн биз анын алгебралык толуктоошторун эсептейбиз. Экранда көрүнүп турат. Мындан тескери матрицанын формуласын колдонуп, биз анын маанисине ээ болобуз. Андан кийин жогоруда карап кеткен формулага коюп, белгистерди табабыз. Башкача айтканда, x барабар 2, y барабар 3, и z барабар минус 2. Сызыктуу теңдемелер системасын компьютерде чыгаруу. Бул жерде да биз Гауссдун методун, Крамердин методун жана матрицалык методду, башкача айтканда тескери матрицаны колдонуу аркылуу чыгарып алсак болот. Эми төмөндөгүдөй текшерүү суроолоруна жооп берсеңиздер болот. Биринчи суроо: 3 белгисиздүү 3 теңдемелер системасын чыгаруунун кандай жолдору бар экен? Экинчи суроо: сызыктуу теңдемени кармаган системаны кантип чыгарабыз? Кийинки сурообуз: бир тектүү теңдемени кармаган системаны кантип чыгарабыз? Симметриялуу теңдемелер системасын кантип чыгарабыз? Колдонулган адабияттар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.